жашоого, жаңылык жаратыш үчүн ааламга келгенсиң. Сенин дүйнөң башкача. Сен билесиңби? Сен ал үчүн жакшы окушуң керек. Жакшы билим алышың керек. Мына бүгүн сен тарыхында жаңы күн, жаңы кадам жазылат. Сен ал кадамды кантип баштасаң, келечек турмушуңда ошондой болот. Кана, кел, сумкаңды ачсың. Жүр эшикке. Эми болсо, көзүңдү жум дагы. Абадан кере дем алып, минтип айтасың. Мен билимдүү адам болом. Мен билимдүү адам болом. Эми дагы кыйкырып айтабыз. Мен билимдүү адам болом. Мен билимдүү адам болом. Ар бир адам баласы өз баласы мыкты болушун каалайт экен. Сен дагы мага окшоп айры көтөрүп, айылда дыйкан болушуңду каалабайм. Болгон бар быдырыбыздын баарын тең сатып, сени окууга жөнөтөйүн. Эл көзүнө уят кылбай, жакшы адам болушуң керек балам. Мен билимди эл үчүн эмес, өзүм үчүн алам. Мектепте жакшы бал алдым. Эл үчүн, эл көзүнө деген сөздөр бизди өстүрбөй жатат. Мына караңызчы, классташтардын баардыгы ата-энесинин акчасын сапырып жатышат. Коркпоңуз ата. Мен сиздин жүзүңүздү эч качан эр каратпайм. Балам, рахмат. Баланын жакшы болсо, ата-эненин бактысы деген ушул да. Мына, Кудайым буйрса эми окууну бүттүң. Кайсы кесиптин ээси болосуң? Эл артуучу мугалим болгум келет ата. Дүйшөн агай, Гапыр агайлар сыяктуу атактуу мугалим болгум келет ата. Азаматсың. Келчи күчү. Окууну жакшы оку. Мен сага ийгилик кыл. Жүрү, мен сага атайын. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam, aleyküm assalam. Ana. Oy, sen ata teyimdi koyup bileyiz. Biz yoksanına kara tamamlar bulduk. Ha sen kalktın yürüyle molda olup kaldın. Kaydan yürüp molda oldun? Molda emasmın aksakal. Ben komsomolmун. Azırkı vakta kat tanıgandарды mugalim deşet. Men askerde жүрүp kat tanıp geldim. Moldoluk jayım oşonda. Anım jakşı eкен balam. Jakşı eken, jakşı. Emese aksakal. Komsomol meni mugalimdikке dayындап жөнөттү. Tetige eң kalgan at saraydı oңдоп бала tutsak деген takilim var. Kana, kanday deysиңер? Akılın karday. Bana, okuğunun bizge ne gereği var? Oşuna çıkmaz. Şaka tuğradık. Biz ilgerden ketmeyen çağıp, diykancılık verelim. Hep tavuk attık, ayakta oku, pokun aytı. Okutuk, iyi suratı, ökmet bolat bana. Oy başımızda olup mu çaylanlar? Emne, sizler baldarыңарды okutuğa karşısınardı. Emne, karşı olmandır sen bizi zordaysın. Biz aldık, boştan çıkarmış. İlkin biz. Kengeş hökümeti sizlerge su, yer berip жатқан Kengeş hökümetinin bala okutsun dep mör baskan Moğol ağasına karşı çıktığınlar var mı? Kengeş hökümetinin karşı, kim karşı? Sen be, sen be. Sizler kedeysiniz. Ömür boyu ezilip
tepsendi de geldiңер. Emin intip, kattanıp, kat savatı joyulsun, okusun dep жатқан Кеңеш өкмөтүнө ким каршы чыгат? Iya, kattanıgıla, bilgile, okugula dep Kеңеш өкмөтү жөнөттү. Meyli mi? Okusun, okutasın da. Men силердин жардамыңар менен деп жатам. Тетиги байдан калган аткананы оңдошубуз керек. Көпүрө салыш керек. Отун керек. Ey bana, sen mektep açam деп эле бакырасың, mektep açam деп эле бакырасың. Ой, bu sen özüңүздүн üstünde же тонуң жок. Же минип жүргөн атың жок. Же айдап алган аштыгың жок. Же көздөп алган малың жок. Ана эмне? Жылкы тийип акат кыласың бия. Аксакал, оокат кой эптеп өтө. Өкмөт мага маяна төлөп берет. Айел айтпайт делең Эптин төркүн эми белгилүү бол. Ай, sen ошол маянаңа балдарыңды окутасыңбы, чокутасыңбы, өзүң билесиң. Биздин өзүбүздүн таш бичибиз дагы башыбыздан жакып турат. Аксакал туура айтты. Ey Taşamettin balası, endi kılasın özün bilgin. Bırak bizge değişmegin. Birisini aşıp başla kaçmatkan işimiz köp aylanayın. Değişmeyi özünü katın kıl. Okutasın mı, çokutasın mı özün bilgin. Makul mu? Değişme bizge. Кезектерип келатасыңар. Жакшы болбоду. Мына мектебиңерди дагы бүттүм десем болот. Бир бурчуна мешөңдөнгөн бир нерсени жаңы эле орнотуп бүттүм. Карагыла, мору дагы үстүнө чыгып турат. Кана, эми келип окуй берсеңер болот. Мектепке келесиңерби? Окууңар келеби? Жеңем кое берсе келем. Кой бербеги де эмне байлап калмак беле? Атың ким? Алтынай. Алтынай, жакшы экен. Сен чоңоюп калган эстүү кыз экенсиң. Сен айылдагы досторуңдун баарын окуйбуз деп мектепке ээрчитип келгин, макулбу? Макул аке. Аке. Аке эмес, мени мындан ары агай дегиле. Макулбу? Агай дегиле. Эмесе мектепти кирип көргүңөр келе, жүр. Көргүлө, коркпогула. Yok, biz ketiriz. Мейли. Эмесе мектепке чогуу келгенде көрөсүңөр. Азыр мен күн кечкиргенче отунга дагы бир барып келе салайын. Отунду көбүрөөк камдабасак, кышкыга отун көп керек. Анан мектепти чогуу келгенде көрөсүңөр. Мектепке келгиле балдар, макулбу? Мен күн кечкиргенче дагы бир отунга барып келе калам. Мектепке балдарды ээрчите келгиле. Kızlar, koy otursanlar. Bezegimizde tam da düğüne söyleyip koyalım. Nar kirgizip alışsın. Büyüge kuru kolmayan barmak bile. Karamının kıyanın. Dağı bir jolu terip geleyli. Qayşı, bugün eşkirip ketti. Үйгө кайтышыбыз керек. Апаларыбыз урушат. Кетти. Koy otursanlar. Gelip kaldık. Gelgili. Kızıngар neçe yaşta? Алтынай. Kançadasın? Bunun yaş başını turap ne kılasın? Bu oğuşan kutu yetimler emez. Nana dep jep жүргөн, atalı eneli baldarda okubay жүрсün. A sen o
Balbar bile okutup al. Bunda işin bolbosun. Бұл эмне дегениңиз? Жетим деген Кудайга жазыптырбы? Же жетим окубасын деген закон бар бекен? Закон пагонмен мен işimde yok. Оозуңузга карап сүйлөңүз. Жооп берип калып жүрбөңүз закон алдында. Hay! Sen kayakta çoğ elin. Bu bağıp duruyor kızdı men bileyim mi? Ce sen o yerinden oğup tentip gelgen sen bilesin mi? Arkadaşlar. Ey qat. Kim durayısın? Kaçandan beri sen kankıldap ya, üyünü başkarıp kaldın beni ya. Taşmamettin balası. Alдағы salıp ketesin mi, okutasın mı, çoktasın özün bilesin. Hayda, baş ol. Жүрө. Hey! Al bunu mektepte tampangdat koy. Sokkunu kim çarçık? Jargılçaklı kim verdatken ya? Ey qatın, kamtın ulusundan durayın desey. Hayda, alıp ket. Emne kısan özün bilesin, baldarda okutup bilim aldırgın. Kana balдар, эмесе иш көтөлү. Окуп, билим алалы. Билимге умтулгула. Жүргүлө. Мектеп да бүтүп калды. Мектепке. Жүргүлө балдар. Jolaman. Düşman! Balam, bul men, sen nenengmin. Sen degen düşmansın. Sen degen düşmansın. Git. Esine gelçi balam. Bul men, sen nenengmin. Men Jolama deme! Jolama! Esine gelçi. Çıkol! Men senin apangmın. Benim apam çok. Benim apam çok. Balam, bul men, senin apangmın. Sen... Buna жақшылап қарасаң? Ulanba düşman. Sen degen düşmansın. Жақшылап қарачы балам. Жоқ дегенде атыңды білесің. Git! Jolu! Jol! Балам, есіңе келші балам. Жоқ дегенде атыңды білесің бе? Benim atım Juan. Benim atım Juan. Benim atım Juan. Benim atım Juan. Senin atың Juan емес. Senin atың Jolaman. Атам Dönönбай қойған Jolaman деп уылым. Benim atım ne? Juan! Sen bilesin mi? Sen düşmansın. Sen düşmansın. Балам, алдағы қолыңдағы телефоныңды таштатшы. Таштабайм. Telefondu taştasam başımdan koşkulağın кетет. Қан кетпейді, балам. Başımdan kan кетет. Есіңе келесің, алдағы қолыңдағы телефонды таштатшы. Таштабайм. Интернеттен жаман нәрселерді көрбөчү, балам. Есіңе келші. Алда Құдай айым қандай арға қылам. Интернеттен жаман нәрсені көрбөчү, балам. Мен сенің ақ сүтің беріп өстірген енеңмін ғой. Мен Найман енеңмін ғой. Nayman? Nayman düşman. Nayman düşman. Sen düşmansın. Nayman düşman. Жоқ, балам. Nayman düşman. Есіңе келші, балам. Nayman düşman. Nayman düşman. Sen düşmansın. Жоқ, балам, мен сенің енеңмін.
Sen düşmansın. Sen düşman. Sen degen düşmansın. O jaratkan. Жерді алса болбой bu. Elді алса болбой bu. Анчалық душман екен жанды алса болбой bu. Адамдың ақылын алат деген бұл эмне деген шумдық. Қай заманда, қай жерден көрдіңерле мұндай шумдықты. Эзелден чечилбеген улуу талаш. Канткенде адам улуу адам болот. Уралап жоо келсе де ушул талаш. Канткенде адам улуу адам болот. Öldürün! 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 Balam, kulunum, senin atın Culaman, atandın atı Dününbay, Uruğun Ayman, sen Aymansın, ben senin enin. Менин айтып бүтпөгөн адамдын үрөйүн учурган жомогум ушул болчу. Балдар, ошон үчүн адам баласы жалаң гана жакшы иштерди ойло. Адал эмгек, таманакы маңдай тер менен жашаш керек. Силер мамлекеттин келечегисиңер. Силер биздин келечегибизсиңер. Ошон үчүн мен силерге жашоодо да колдонуп жүрө турган бир көнүгүү үйрөтөйүн. Кана, баарыңар ордуңардан өйдө тургула. Колуңарды ачкыла. Баарыбыз чогуу мени кайталагыла. Мен жалаң жаман нерселерди көрбөйм. Мен ушактарды жаман сөздөрдү укпайм. Мен ата энеме, мугалимдериме жалаң гана жакшылыктарды тилейм. Мен мамлекетиме салым кошчу адам болом. Мен мамлекетиме салым кошчу адам болом.
Bilimtal. Бул жакта кызык билим бар. Умтулуп дайым алдыга сапаттуу бизден билим ал. Окуп терең билим алып жакшына, келечекке умтулганың жакшыда. Артка карай чегинбестен көкөлөп, алга карай ылдам кадам баскыла. Урматтуу коноктор жана биздин сыймыктуу мыкты окуучуларыбыз Bilimtal коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынагынын жыйынтоочу иш-чарасына кош келипсиздер. Иш-чараны ачып берүү үчүн Bilimtal коомдук бирикмесинин төрагасы Рахманов Асылбек Рахмановичти сахнага чакырабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер, жалпы биздин коноктор, биздин иш-чарага кош келипсиздер. Былтыркы жылы өзүңүздөргө жакшы маалым болгондой, ошо Талас областындагы мыкты окуган биздин балдарыбызга, биздин ини карындаштарыбызга шык берели, дем берели, мындан дагы окууга кызыгуусун арттыралы деген ой максат менен Бактыбек Каныбекович Чойбеков башында турган биздин Bilimtal командасы мыкты окуучу деген стипендиялык кароо сынакты баштап 2021-2022 окуу жылында пилоттук долбоор катары Талас районунун алкагында өткөргөнбүз. Мына бүгүн болсо аталган иш-чараны кеңири жайып, жалпы Талас областынын аймагынан келген сиздерге окшогон мыкты окуучуларды чогултуп жүз көрүшүп отурганыңызга абдан кубанычтуу болуп жатабыз. Урматтуу биздин катышуучулар, театрдын актерлору өтө мыкты бизге чыгарманы коюп берди. Билим бул баа жеткис байлык экенин дагы бир жолу бардыгыбыз жон терибиз менен сездик окшойт. Кичинекей бөгөбүз айткандай, бардыгыбыз билимдүү адам болойлу. Билимдүү адамдар гана өнүккөн коомду кура алат. Өнүккөн коом гана күчтүү мамлекетти түзөт. Ошондуктан дагы бир жолу жалпыңыздарды билим алууга, илим алууга, жалпы эле өзүн өнүктүрүүгө чакырат элем. Мен ойлойм, бул жерде отурган окуучулар Кудай буйруса келечекте Кыргызга бычакка сап болчу, биздин мамлекетти алдыга сүйрөй турган мыкты уул кыздар болуп чыгат. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, Bilimtal коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынагын ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Биздин коноктор мындай чоң иш-чараны уюштуруу үчүн жалпы командалык чоң эмгек жасады.
мындай иш-чараны өткөрүү үчүн өзүңүздөргө жакшы болгондой бир топ каржылыктагы учурлары пайда болду. Мына ошонун баардыгын чечүүгө жардам берип, биздин бирикмени түптөгөн, биздин бирикменин башында турган биздин сыймыктуу агабыз бар. Учурдагы жогорку кеңештин депутаты, Талас округунан шайланган эл өкүлү, биздин бирикменин негиздөөчүсү, бүгүнкү иш-чаранын башкы демөөрчүсү Чойбек Абактыбек Канемовичти сахнага чакырып, куттуктоо сөзүн айтууга уруксат бериңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, ардактуу мугалимдер, ата-энелер, окуучулар. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, былтыр биз ушул Талас району боюнча пилоттук сынак жарыялап, ушул сынакты өткөрдүк эле. Саны азыраак эле. Бүгүн биздин катарыбызда мынакей канча деген сиздердин мыкты окуучуларым бар, область боюнча келип мени дагы кубандырып атсыздар. Биздин команданы кубандырып атсыздар. Сиздерге келечекте ушул Кудай буйруза мен дайыма айтып келем, ушул Талас элибизден залкар мыкты инсандар чыккан. Мынакей биз дагы ушул мыкты залкар инсандарды чыгарганга себепкер болойлу деп силерге мындай мотивациялык, мындай шыктандыруу максатында ушу силерге уюштуруп, ушул келечекте ушул кыргыз элине мыкты кызмат кыла турган уул кыздарыбызды чыгарсакпы деген ниеттен ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, Билимтал коомдук бирикменин иштерин баарыңыздар слайд-шоудо көрдүңүздөр. Мугалимдерибизге ОРТга даярдык көрүү боюнча мына иштерди алып бардык. Кудай буйрса муну дагы токтотпойбуз, келечекте мына бул жагынан дагы иш алып барып, сиздер менен чогуу биргеликте иш алып барабыз. Мына мен жогоруда айтып кеттим, ушул Талас району боюнча былтыркы иш-чарабызда биздин стипендиаттарыбыз менен мына бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларда биринчи курсту аяктап экзамендерин тапшырышып атат. Ошол биздин конкурсда, ошол биздин кыздар, балдарыбыз менен чогуу тыгыз иш алып барып, мына бүгүнкү күндө дагы ошол чогуу иш алып барып атабыз. Келечекте мен да силерди көргүм келет, Кудай буйрса. Силер да студент болуп, Бишкек шаарына барсаңар, жогорку окуу жайларга барсаңар, ошол жерден чогулуп дагы мындан дагы жакшы иш-чараларды өткөргөнгө аракет кылабыз, Кудай буйрса. Талас шаарында эле эмес, Бишкек шаарында да ушундай иш-чараларды өткөрөбүз, Кудай буйрса. Жакшы ниеттерибиз бар. Анан эң негизгиси айтып коюш керек, ыраазычылык билдириш керек. Асылбек Рахманович мынакей жакшы иштерди алып барып атат. Баягы ишти баштап коюу бул бир маселе экен, бирок ошол ишти баштап аягына чейин чыгарып, алгылыктуу, жеткиликтүү иш алып барып атканча Асылбек Рахмановичке ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү, тынччылыкта болуңуз. Ошол Талас элибизге кызмат кыла бериңиздер. Анан дагы бир жакшы жашанды айтып коюшум керек. Биздин иш сапарыбыз менен ушу Россия Федерациясында болгондо февралдын аяктарында МАДИ деген институтту баарыңыздар жакшы билесиздер. Московский автомобильно-дорожный институт. Ошол жерге Билимтал менен ушул институттун жетекчилиги менен меморандумга кол коюлуп, Талас областы боюнча 25 квоталык орун бюджет тарабынан окутуп берүүгө бизге мүмкүнчүлүк берди да. Ошон үчүн мен сиздерге дагы урматтуу мугалимдер, окуучулар, ушуларга үндөгөнгө аракет катары айтып кетким келет. Себеби дегенде биз билим аркылуу күчтүү, өнүккөн өлкө куруп алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Биз азыр бүгүндөн баштап ушул келечектеги жакшы кадрларды дайындашыбыз керек да. Ошон үчүн сиздер дагы четтен окуп, окуйм деген балдар, кыздарыбыз болсо мына биз көмөктөшкөнгө даярбыз. Окууга, билим алууга биз даярбыз. Дагы айтып кетем, ушуну белгилеп. Ошон үчүн мынакей биздин мамлекет башчыбыз да, президентибиз улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичтин дагы мугалимдерге болгон мамилеси абдан бийик, жогору болду. Аны өзүңүздөр көрүп атсыздар айлык маянасы боюнча. Анан баса белгилеп айтып койчу нерсе, маалымат катарында кече биздин ошол жыйында 3 окууда бир добуш менен өткөрүп бердик. Ар бир областка сая Россия Федерациясы заманбап мектеп курууга мына өздөрүнүн ратификациясын колдоп өткөрдү. Бизге да Кудай буйруса мына Талас шаарына заманбап мектеп салынат. Бул
бул мектепти дагы Кудай буйрса bir азыр бүгүн кече барып жерин барып көрүп келдик. 5 гектарга жакын жер экен, 3200 гектар ошол бөлүнүп берилет экен. Ал жерде жарым жартылай мугалимдердин баардыгы ошо Россия Федерациясы өзү камсыздар, администрациясы дагы өзү коет экен. 1200 орунду мектеп, бассейн менен жакшы заманбап мектеп болот деп мынакей Кудай буйрса ратификацияны өттүк. Биз дагы ошол жерге мыкты окуучуларыбызды окутуп, ушул жерден билим алып, ушул жерден ушул уядан учурушка баарыбыз мындай көмөктөшүп жардам бериш керекпиз деген ой тилегим бар, урматтуу туугандар. Анан келечекте Кудай буйрса биздин бүгүнкү болуп аткан иш-чарабыз бул башы деп ойлоймун. Келечекте биз дагы ушундай иш-чараларды көбүрөөк окутуп, көбүрөөк кылып, ушул мугалимдерибиз, балдарыбызды шыктандыруу максатында мындай иш-чараларды токтобостон өткөргөнгө мындай биз дагы колубуздан келишинче жардам беребиз. Бул ишти токтотпойбуз, улантабыз. Анан ыраазычылык билдиргим келет ушул драма театрынын жамаатына, жалпы жамаатына бүгүн мынакей Нурбек мырза абдан жакшы таасирлүү мынакей пьеса коюп берди. Силердин да ишиңиздерге ийгилик, чогуу жалпы баардыгыбыз биргеликте ушул Талас элинин баягы билимге болгон шыктандыруубузун баягы деңгээлин көтөргөнгө баарыбыз көмөктөшөйүн. Рахмат сиздерге. Çok rahmat. Негиздеген бул уюмду асыл адам, калкка сиңген эмгеги кадырлуу адам. Жашай берсин эл ичинде баркталып, Чойбеков Бакытбектей жаркын адам. Агабызга рахмат, ыраазычылык. Негизинен билимге көңүл буруу бул адамдын жүрөгү чоң адам. Акылы жеткен, деңгээли жеткен адамдын гана колунан келет деп билебиз. Ага ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Урматтуу катышуучулар, анда эмесе биз көп кечиктирбестен сыйлык тапшыруу жерине кезекти берели. Сыйлыктарды тапшыруу үчүн сахнанын төрүнө Талас районунун зам акими Мамбеталиева Венера Табалдиевнаны сахнага чакырабыз. Урматтуу коноктор, туура түшүнүңүздөр, эми убакыттын тардыгына байланыштуу сөздү азайтып эле сыйлык тапшырууга чакыралы. Туура көрсөңүздөр, сыйлык гана тапшырып берсеңиздер. Кыстык сөз болсо сүйлөп бересиздер. Анда эмесе, Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган Мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынагына активдүү катышкан төмөндөгү окуучулар сертификат жана пайдалуу китептер менен сыйлансын. Нурбеков атындагы орто мектеби Асанбекова Айжана. Аталган кыздар сахнага чыгып бериңиздер. Нурбеков атындагы орто мектеби Асанбекова Айжана. Жана ошондой эле Нурбеков атындагы орто мектеби Кенжебекова Айназик. Ortaga turalım. Tabadini ortaga gel alırsa. Dur koçum. Siz bu candan düşüp edese. Olcağı turalım seydi gelelim. Seydi anlarda okuşular eskertiyor. Seydi bu candan çıkıp bu candan düşüp ediyorsanız da suranı çe. Kutlukta turalım. Ошондой эле Жумагулуу Аманкул атындагы орто мектебинин окуучусу Эмирбекова Гүлүна. Ошондой эле сертификат сыйлыгы менен Жумагулуу Аманкул атындагы орто мектебинин окуучусу Улукманов Азим мырза. Ошондой эле сертификат сыйлыгы менен жана пайдалуу китеп менен Жумагулуу Аманкул атындагы орто мектебинин окуучусу Рысбекова Бегимай. Ошондой эле сертификат жана пайдалуу китеп менен Байсейит уулу Эшмамбет атындагы орто мектебинин окуучусу Кыдыкова Айденек.
Ошондой эле сыйлык менен Байсейит уулу Исламбек атындагы орто мектебинин окуучусу Алманбетова Диана. Ошондой эле сыйлык менен Нурбеков атындагы орто мектебинин окуучусу Аскарова Алина сыйланат. Аскарова Алина, сахнага келип бериңиз. Сыйлык ээлерин буттуктап бир кол чаап бериңиздер. Урматтуу окуучулар, бул сиздерге орусча айтканда фора катары. Кийинки жылы сиздер стипендияга илишиңер керек. Ошон үчүн сиздерге ийгиликтер каалайбыз. Талыкпаңыздар, аракет кыла бериңиздер. Чоң рахмат айтабыз Венера Табалдиевна. Сыйлык тапшыруу үчүн Бакайт райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Кулукеева Бактыгүл Токтомушевдон сахнага чакырабыз. Билим талкуулук бирикмеси тарабынан уюштурулган мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынагына активдүү катышкан төмөндөгү окуучулар сертификат жана пайдалуу китептер менен сыйлансын. Карыкулов атындагы орто мектеби Казыбекова Оксана. Ошондой эле сыйлык менен Карыкулов атындагы орто мектеби Кеңешбекова Акбермет. Ошондой эле сыйлык менен Карыкулов атындагы орто мектебинин окуучусу Алымбекова Мырзайым. Карыкулов атындагы орто мектебинин окуучусу Жетимишбаева Бурулсун. Ошондой эле сыйлык менен Карыкулов атындагы орто мектебинин окуучусу Жолумбекова Нурайым келди. Жолумбекова Нурайым келип коюңуз сахнага. Сыйлык алуучулар тиги жагын ачыңыздар, бул жагынан кетесиздер. Кол чапкыңыздан түшүрүңүз, суу капкаңыз. Ошондой эле сыйлык менен Солтонов атындагы орто мектебинин окуучусу Казыбекова Санарабига. Ошондой эле сыйлык менен Туйтунов атындагы Бакайдаш орто мектебинин окуучусу Жумашев Урмат мырза. Ошондой эле сертификат жана баалуу китептер менен Борош Жанузаков атындагы орто мектебинин окуучусу Алибекова Айжамал сыйланат. Урматтуу окуучулар, сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Талыкпаңыздар, аракет кылыңыздар. Сиздер биздин мамлекетибиздин келечегисиздер. Ошондуктан сиздер жалпоолук кылганга таптакыр акыңыздар жок. Сиздерге ийгиликтерди, аракетчиликти каалайбыз. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Чоң рахмат, рашид күзөбүз. Сыйлык тапшыруу үчүн сахнанын төрүнө Арал айыл өкмөтүнүн башчысы
Арал айлык өкмөтү башчысына сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кечен коноктору, урматтуу биздин окуучулар, ага эжекелер, бүгүнкү атайын билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган кароо сынакта жеңүүчү болуп ушул жерде отурасыздар. Сиздерге чын жүрөгүмдөн каалоо тилегимди айтмакчымын. Келечегиңиздер кең болсун. Сиздер биздин атайын талыкпастан билим алыңыздар. Анан биздин бир аз кичине ыраазычылык катыбыз бар эле. Уруксат берсеңиздер тапшырык коюлу. Билимтал коомдук уюшкандан бери жалпы эле Талас облусуна эмес, Кыргыз мамлекетинин билим берүү тарабынан ат көтөрүүгө себегейсиз зор салымдарын кошуп келатат. Талас облусунун жаштарын ар тараптуу өнүктүрүүгө жана жаштарга багытталган иштерди алып барууга кошкон зор салым үчүн Билимтал коомдук бирикмесине Арал айыл өкмөтү жана жаштар жамааты терең ыраазычылык билдирет. Билимталдын деген көбүнөн иштерди кылып атат. Мындан ары дагы эмгектери кылууңузду тилейбиз. Ийгилигиңиздер көп болсун. Анан уруксат берсеңиздер, ушул жерге чыкканда биздин Арал айылында Нанайф орто мектебинде көп үмүттөндүргөн бир окуучубуз бар эле. Сейлебос бар эле, уруксат болсо тапшырып коелу. Калпбердиев улан, келип коюңуз. Дасыл киргизебиз, аны эмесе сыйлык тапшырууга өтөлү. Ошондой эле жана баалуу мектептер менен Борошов жана Узак атында орто мектебинин окуучусу Кайыпбаева кыз жибек сыйланды. Ошондой эле сертификат баалуу мектептер менен биздин сыймыктуу окуучубуз Лейликан Козубекова атында орто мектебинин окуучусу Мырзабекова Мадина сыйлансын. Ошондой эле сертификат жана баалуу мектептер менен Лейликан Козубекова атында орто мектебинин окуучусу Камбарова сыйлансын. Ошондой эле сыйлык менен Одорбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Сатылганова Айсулуу сыйлансын. Ошондой эле сыйлык менен Одорбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Асылбекова Азиза сыйлансын. Ошондой эле сыйлык менен Идрис Оразалиев атындагы Аккоргон орто мектебинин окуучусу Кудакеева Адинай сыйлансын. Ошондой эле сыйлык менен Кушчубаева атындагы Көбөй орто мектебинин окуучусу Алмамбетов Айтос сыйлансын. Ошондой эле сыйлык менен Шаарбек Нурбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Токсунбаева Айзат сыйлансын. Сертификаттарды куттуктап кол чаап берели. Сактан төрүнө сыйлык тапшыруу үчүн Талас облустук Кусулдук борборунун усулчусу Сулайманова Дилдехан Абдулдаеваны сахнага чакырабыз. Жакшы билесиз. Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароосуна катышкан төмөндөгү окуучулар сертификат жана пайдалуу китептер менен сыйланды.
Мамбетов атындагы орто мектебинин окуучусу Алымова Милана. Жана ошондой эле Бөлбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Эсенова Азиза сыйлансын. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу мугалимдер, окуучулар. Бүгүн биринчи кезекте ошол бүгүнкү салтанаттуу иш-чараны уюштуруп, мына окуучулардын, мугалимдердин билимин баалап, кароо сынакты уюштуруп аткан ушул Асылбек Билимтал коомдук бирикмесинин төрагасы Асылбек мырзага жана Жогорку кеңештин депутатыбыз Чойбек Бактыбек Каныбековичке ошо шаардык кеңештен жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдире элем. Себеп дегенде баягы себеп эмес, эми бул мындайча айтканда бул сынакты, ошо кароо сынакты сертификат берип, билим жаатында ушундай жакшы иш-чараларды өткөрүш үчүн мына өзүңүздөр айткандай чоң каражат керек. Ошо демөөрчүлүк ар дайым Бактыбек Каныбекович ар дайым окуучуларды деги эле кайрымдуулук жагында дагы чоң мындай колдоо көрсөтүп келет да. Бактыбек Каныбекович дагы бир жолу сизге терең ыраазычылык. Биз мына жашты келечек жаштардын колунда дейбиз да. Бирок мен айтат элем, келечек билимдүү, акылдуу жаштардын колунда да. Ошондуктан окуучулар, мугалимдер сиздерге окууңуздарга албан ийгиликтерди каалайм. Чоң ийгиликтерди жаратыңыздар. Билимдүү болсоңуздар, акылдуу болсоңуздар, ошо келечекте сиздердин жалпы эле өмүрүңүздөгү баягы тагдырыңыздарды, мындайча айтканда алдыда келечекте болгон жашооңуздарды ошо билимиңиздер аныктайт да. Ошондуктан ар дайым билим алып, окуп, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн баягы изденип иштеш керек. Мондай бүгүнкү иш-чара болуп атканда абдан кубанычтабыз. Көп ушундай иш-чара боло берсин Асылбек мырза. Биз жана шаардык кеңеш депутаттары дайым колдойбуз. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Сыйрын тапшыруу үчүн Талаш шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары, Аманат фракциясынын лидери Курамаев Азиз Сиязбекович сахнага чакырабыз. Сыйрын алуучу окуучулар сертификат жана баалуу китептер менен биздин активдүү окуучуларды сыйлансын. Кашка жол орто мектебинин окуучусу Искендербекова Асема сыйлансын. Жана ошондой эле Акчалуулуу Дүйшөн атындагы орто мектебинин окуучусу Талантбекова Таңзада сыйлансын. Жана ошондой эле Акчалуулуу Дүйшөн атындагы орто мектебинин окуучусу Райымкулова Гүлназ сыйлансын. Жана ошондой эле Дүйшеев атындагы орто мектебинин окуучусу Үмөталиева Мээрим сыйлансын. Жана ошондой эле Дүйшеев атындагы орто мектебинин окуучусу Арстаналиева Аяна сыйлансын. Арстаналиева Аяна келди беле? Жана ошондой эле Мамыт уулу Абдрахман атындагы орто мектебинин окуучусу Төрөгелиева Нургуз сыйлансын. Жана ошондой эле Мамыт уулу Абдрахман атындагы орто мектебинин окуучусу Масалбекова Бактыгүл сыйлансын. Жана ошондой эле Султанаалы уулу Кушубак атындагы орто мектебинин окуучусу Төрөканова Аделя сыйлансын.
Урматтуу окуучулар, сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, ата-энелер жана коноктор. Баарыңыздарды бүгүнкү сыйлык алып аткан окуучулар, баарыңыздарды сыйлыгыңыздар кут болсун. Ушул сыйлык сиздерге түрткү болсун, дем болсун. Келечекте Кыргызстандын керегине, Кыргызстандын келечегине жараган улуу кыздардан болуңуздар. Анан ушул жерден да айтып кетчү нерсе, мына Билимтал коомдук бирикмеси ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип атат. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, жакшы мындан да окуганга аракет кылыңыздар, артыңыздагы окуучуларга үлгү болуңуздар. Анан Билимтал коомдук бирикмесин негиздеген Бактыбек Каныбековичке жана Асылбек Рахмановго терең ыраазычылык билдиребиз. Бул сиздердин азыркы кылып аткан ишиңиздер ушундай гана жөнөкөй болуп өтүп атканы менен сиздер Кыргызстандын жана талашыбыздын ошонун ичинде келечегине чоң салым кошуп атасыздар, келечегине чоң жардам берип атасыздар деп ойлойм. Ишиңиздерге ийгилик. Жакшы, сыйлык тапшыруучунун сахнага Жыргалбаев Кубан Жыргалбаевичти чакырабыз. Талаш шаардык кеңешинин орун басары. Биздин стипендияга активдүү катышкан окуучуларыбыз сертификат жана баалуу китептер менен сыйлансын. Сахнага Арыстанов атынын орто мектебинин окуучусу Өзүбекова Айдананы чакырабыз. Ошондой Арыстанов атынын орто мектебинин окуучусу Кастайбекова Гүлсынайды чакырабыз сахнага. Жана ошондой эле лицей комплексинин окуучусу Айназикти сахнага чакырабыз. Жана ошондой эле Талас облустук лицей комплексинин окуучусу Нурбеков Адилет мырзаны сахнага чакырабыз. Жана ошондой эле Талас облустук лицей комплексинин окуучусу Жусупова Сезимайды сахнага чакырабыз. Жусупова Сезим. Ошондой эле Талас облустук лицей комплексинин окуучусу Муратбекова Насип. Ошондой эле лицей комплексинин окуучусу Бекова Нурсултан. Бул жагына чыгып бериңиз. Лицей комплексинин окуучусу Таштанбеков Нурсултан. Сыйлык тапшыруучунун сахнага Кушубеков Анарбек Канатович сахнага чакырабыз. Талаш шаардык кеңешинин депутаты, Талаш шаарынын мурдагы мэри. Рашид Мирзиёевич мырза. Ошондой эле сыйлыктар менен биздин сыймыктуу окуучуларды чакырабыз. Талас облустук лицей комплексинин окуучусу Жанусакова Малика сахнага чакырылат. Ошондой эле Талас облустук лицей комплексинин окуучусу Кутболбиева Азиза сахнага чакырылат. Ошондой эле облустук лицей комплексинин окуучусу Дүйшөналиева Алина сахнага чакырылат. Ошондой эле сыйлык менен Бектурагай лицейинин окуучусу Кушубакова Жаңыл мырза сахнага чакырылат.
Ошондой эле сыйлык менен Чалданбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Күмүшалиева Айдай сыйланат. Ошондой эле сыйлык менен Эшенаалы уулу Сейитбек атындагы орто мектебинин окуучусу Айтназаров Эркин сыйланат. Умарбеков атындагы орто мектебинин окуучусу Өзкөнбекова Рахат сыйланат. Урматтуу окуучулар, дагы бир жолу сыйлыгыңыздар кут болсун. Сиздерден дагы көп нерсени үмүт этебиз. Ийгилик каалайбыз. Агай, сизге чоң рахмат. Агайыбызды кол чабып uzatып алалы. Сыйлыктар тапшырып берүү үчүн Талас облустук жаштар кеңешинин жетекчиси Медетов Виктор Тынычбеков сыктагы чакырабыз. Биздин сертификатты жана баалуу китептерди укталуучу окуучулар Байсылда Мырзабаев атындагы орто мектебинин окуучусу Маматова Арукени сахнага чакырабыз. Жана ошондой эле Рахманалы Осмонов атындагы орто мектебинин окуучусу Виктор уулу Сабитти сахнага чакырабыз. Жана ошондой эле Орозбеков атындагы орто мектебинин окуучусу Акбарова Аминаны сахнага чакырабыз. Кочкорбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Осмонбеков Расул мырзаны сахнага чакырабыз. Ошондой эле Покровка орто мектебинин окуучусу Абдылдаева Жылдызды сахнага чакырабыз. Ошондой эле Узенов атындагы орто мектебинин окуучусу Сулайманов Миратты сахнага чакырабыз. Ошондой эле Сыренин атындагы орто мектебинин окуучусу Эшенкулова Адинайды сахнага чакырабыз. Силерге силиңиздар куттуу болсун. Рахмат, куттуктайм. Кыскача сөз сүйлөйлү. Урматтуу окуучулар, урматтуу коноктор, Бактыяр Канбекович, чоң рахмат. Ушундай иш-чараны өткөрүп, баарын дайындап, бизди даяр нерсеге чыгып сыйлык берүүгө чакырганыңызга чоң рахмат. Тегил менен ташыман сууну айнамайт экен да. Анан мисалы канча деген уюмдар бар, канча деген гранттар келип атат да. Ошонун баардыгы керек акциялар болуп атат, анын баары жумуш да. Мындай иштер адам, коом өзү мына өнүгүүгө өздөрү чыгып аракет кылбаса, ал коом өтүп кеткен да. Ошон үчүн Билимтал уюмуна чоң рахмат. Жеринде агартуу жаатында, сапаттуу бир жарандарды чыгаруу жаатында, мыкты кадрлардын бир фундаментин куюу жаатында салым ошотасыздар. Биз Талас облустук жаштар кеңеши сиздер ишти баштагандан кийин өзүбүздү мына жеңил сезип калдык. Биз буга чейин өзүбүздү турап жүрчүк эле, биздин азыр выпускниктер дагы чыгып алышып атат. Анан 10 жылдык иш кылган нерсе бактык кеткен да. 100 жылдык же 1 кылымдык иш кылган нерсе анда бала тарбиялайт экен да. Бул алган сыйлыгыңыздар сиздерге мындай аванс болсун. Мунун аркасынан терең илим алгыла, изденгиле, жаттамай эмес, маани магызын чыгарган бир багытка тактиканы колдонгула. Ошентип гана биз өзүбүздүн жашообузду сапаттуу кыла алабыз. Качан гана биз өзүбүздүн жашообузду сапаттуу кылсак, көз каранды кылбасак, анан жүгүбүздү башкага артпасак, анан колдон келсе дагы башкаларга дагы жарыбызды чачсак,
жакшы иш кылсак, бул дагы биздин салымыбыз болот да, мамлекет үчүн да. Ошон үчүн барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик болсун, окууларга ийгилик. Баягы караңгыга наалый бербей, шам жаккан үйрөнөлү, бирөөнү ар кимди күнөөлөй берип, баарыбыз биз эмне кыла алабыз, мен эмне кыла алам деп өзүбүзгө суроо койгонду билели дагы аракетти баштайлы. Чоң рахмат экен. Сөз Билимтал коом түрмөсүнүн төрагасына сөз беребиз. Урматтуу биздин коноктор, мен башында ушунча көп мыкты окуучуларды көрүп сүрдөп кетип айтпай калыптырмын, кечирим сурайм. Биздин Кароосунакка жалпысынан ушу Талас областынын 4 району жана шаарынан 200гө жакын окуучудан билдирме келип түшкөн. Ошол билдирмелердин бардыгын биздин ички комиссия карап чыгып 145 окуучуну татыктуу деп тандап алды. Мына азыр көрдүңүздөр 70 окуучу катышуучу деп сертификат жана китептерде болду. Азыр болсо биз дипломанттарды сыйлоого өтөбүз. Негизи биз 145 окуучуну 3 категорияга бөлдүк. Катышуучулар болду, дипломанттар, анан стипендианттар болду. Азыр болсо мына бул жерде белектерибиз бар, дипломдорубуз бар. Дипломанттарды сыйлоого өтөбүз жана алгачкы дипломдорду тапшыруу үчүн ушул сахнага Талас райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, Талас районунун акими Нармырзаев Нургазы Жакуповичти сахнага чакырып алууга уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, биринчи кезекте мен Бактыбек Каныбековичке сизге чоң ыраазычылык билдирем. Талас райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратынын жетекчилеринин элинин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Себеби азыркы жогоруда менден мурунку бир замандашым айтып өттү, азыр келечекке баягы салым, баягы каражат баягында болот да, мисалы бир ишкерлер каражат берет, bir жылдык же 1 айдан кийин анын эмесин күтөт да, баягы пайдасын күтөт. Мен ойлоп атам, Бактыбек Каныбекович ушул салымы менен 5 жылдан кийинки, 10 жылдан кийинки баягы результатын күтүш үчүн азыр салым кошуп атат да. Ушул азыркы талим тарбия алып аткан окуучулар, булар келечекте эртең эле жемишин бербейт. Булар 5 жылдан кийин, 10 жыл, 15, 20 жыл, 50 жылдан кийин дагы ушул үзүрүн берет да. Ошон үчүн ошол үзүрүн бериш үчүн Бактыбек Каныбекович азыр салым кошуп атат. Сизге чоң рахмат, Бактыбек Каныбекович. Билим деп биз көп эле мен өзүмдүн тажрыйбамда мамлекеттик кызматта 20 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Бактыбек Каныбековичте болуп туруп, мондай окуучуларга билим жаатында баягындай салым кошкон көп эле мындай аз санда да мындай биздин чыган уулдарыбыз. Ошон үчүн Бактыбек Каныбековичке мен дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Ал урматтуу окуучулар, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү кое бербеш керек. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланыш керек. Азыр силер организм мындай эмеңер кабыл алууңар өтө жакшы да. Ошон үчүн тез кабыл аласыңар. Баягы чоң кишилерге караганда силердин организмдерди кабыл алууңар жакшы. Мүмкүн болушунча азыр тилдерди үйрөнүш керек. Колдон келсе 2-3 тилди баардыгын үйрөнүш керек. Кийин уже тилге каткалардан үйрөнө албай калсаңар, уже кеч болуп калат. Азыр мына силерде эң мындай учуру ошол. Ошон үчүн сиздерден сурамчы. Анан мондай мектепте окуп жүргөндөн кийин мен азыр бир неме боюма келип кетти. Мектеп программасындагы сабактардын баардыгын окуш керек. Өзгөчө мен айтар элем, адабий көркөм чыгармаларды окуш керек. Мына биздин Айтматов атабыздын башкалар окубаса да мына биз окушубуз керек. Романдарын, баягы чыгармаларын баарын окушубуз керек. Кылым карытар бир күн, Кыямат, Төлөгөн Касымбековдун жанакы Сынган кылыч, Кел, Каныбек деген ким окуган? Каныбек романын ким окуган? Кол көтөрүңүзчү. Аз 200 баланын бир 10 эле окупту. Окуш керек, ушулардын баардыгын азыр окуш керек. Эртең окууну бүтүп, жогорку окуу жайга барасыңар, андан ары уже силерде убакытта болбой калат. Мына азыр ошол китептерди окуп, ошол китептерди тарбия алыш керек. Бул китептерди өзгөчө окуш керек. Мына азыр да ушундай мезгилде окуш керек да. Ошон үчүн мен силерге мына азыр жогору жакта биздин
театрдын кызматкерлери аябай сонундай жеткизип берди. Маңкурт, ошол замандагы маңкурт, азыркы замандагы маңкурт. Көрдүңөрбү? Сотка. Сотканы дагы азыраак пайдаланыш керек. Сотканы мындай билим алыш үчүн эле пайдаланыш керек. Сотканы байланыш үчүн эле пайдаланыш керек. Оюн үчүн мына маңкурт наушник алып койсо, уже маңкурт атасын, апасын тааныбай атат. Көрдүңөрбү? Азырында ушу биздин реалдуу турмушта ушундайлар бар. Компьютер ушундай эме үчүн кылмышка барып аткан окуучулар бар азыр. Бирок аны мен пайдалангыла дебейм, пайдаланыш керек, өзүнүн максаттуу пайдаланыш керек. Азыр дүйнөдө күнүгө өзгөрүп аткан мезгил азыр. Цифровизация, технология, алдыңкы жаңылык. Мына азыр ушул жерде отуруп, дүйнөнүн аркы бетиндеги Америка менен түз байланышабыз. Ушундай маселе бир мына агайлар отурат, бир 15 жыл, 20 жыл мурун фантастика болчу. Талаада кой жайып кетип атып, телефон менен сүйлөшөт экенсиң, неберең менен көрүнсөң сен эме эмессиңби, мындай фантастика көрчүбүз. Мына ушул азыр биздин реалдуу турмушка келди. Биз кинолордо көрүп аткан баякылардын баарды баягы кинолордо көрчүбүз. Атын эле даныйын жазып койсо, телевизордо бүт баардыгы даныйлар чыгып калчу. Мына биздин азыр коомубуз ушундай, азыр цифровизация. Ошон үчүн окуш керек, технология, цифровизация, бирок муну бир турмушка пайдаланышыбыз керек. Баягы оюн зоок менен ушу менен көңүлдүү убакыт өткөрбөш керек. Мен айтайын дегеним ушул, баардыгыңарга алган сыйлыгыңар кут болсун. Бул мындан дагы келечекте силер Кыргызстандын келечегине жараган окуучулар болушуңар керек. Рахмат, чоң рахмат сизге дебиз. Азыр сыйлык тапшыруу жөнүндө төрө ортого келип бериңиз. Урматтуу окуучулар, эми кезек билим-тал коомдук биримдеш тарабынан уюштурулган мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынагынын дипломанты деп таанылгандыгы үчүн төмөндөгү окуучулар диплом жана белектер менен сыйлансын. Нурбеков атындагы орто мектебинин окуучусу Кудукеева Айсезим. Жана ошондой эле Байсейит Улешмамбет атындагы орто мектебинин окуучусу Дыйканбаева Аяна сыйлансын. Кол чаап туруңуздар биздин кыздарга. Чарчап калдыңыздарбы? Чарчабаңыздар, сыйлык алгандан соң чарчап каласыңар ана. Анан ким окуйт? Ошондой эле сыйлык менен Муратбек Түтүнов атындагы Бакай Таш орто мектебинин окуучусу Алымбеков Алишер мырза сыйлансын. Ошондой эле сыйлык менен Мейлган Козубеков атындагы орто мектебинин окуучусу Асанкулова Бегимай сыйлансын. Мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынагынын дипломанты деп таанылгандыгы үчүн төмөндөгү окуучулар сыйланып жатат. Биздин окуучулар диплом жана белектер менен сыйланышат. Мейлкан Козубеков атындагы орто мектебинин окуучусу Касымбекова Дилноза сыйлансын. Ошондой эле Оторбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Кубатбекова Жайнагүл сыйлансын. Ошондой эле Идрис Оразалиев атындагы Аккоргон орто мектебинин окуучусу Алымбеков Бактыбек сыйлансын. Ошондой эле Идрис Оразалиев атындагы Аккоргон орто мектебинин окуучусу Сыргакова Аруке сыйлансын. Ошондой эле сыйлык менен Торко Бүбү Кушчубаев атындагы орто мектебинин Кушчубаев атындагы Көгөй орто мектебинин окуучусу Сапарбекова Айсанат сыйлансын. Ол чаап коюңуз биздин сыймыктуу кыздарыбызга. Мына биздин кыздар диплом белектер алышып атат. Тетиги жерде 4 китеп бар. 4-төн окуп келесиңер, макулбу? Так. Жакып сизге да рахмат айтабыз, ырашчылык билгизебиз.
Сыйлыктар тапшыруу үчүн Бакаят районунун акими биздин агабыз Имаров Алгынбек Төргалыевич сахнага чакырабыз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, мыкты окуучулар, кадырлуу коноктор. Мына бүгүн Талас шаарында да бир жакшынакай салтанаттуу иш-чара өтүп, кубанычыбыз койнубузга батпай отурат. Мына биздин байлыгыбыз, мына биздин келечегибиз. Качан гана кыргыз элинде ушундай сиздердей мыкты чыгандар болсо, жаштар биздин келечегибиз деп илгертен бери бекеринен айтылбайт. Качан мамлекетибизде билимдүү, илимдүү, мыкты чыган уул кыздарыбыз көп болсо, ошондо биздин Кыргыз Республикасы өнүккөн, күчтүү мамлекет болуп эсептелинет. Бул билим тармагы ийне менен кудук казгандай. Урматтуу агайларым, эжелерим, мыкты окуучулар, мен деле бир кезде мына сиздер сыяктуу ушу мектептин босогосун аттап мектептен билим алганбыз. Андан кийин ушу жогорку окуу жайында эки жогорку окуу жайын бүтүп, Кудайга шүгүр мына азыр 1000 мертебе ыраазыбыз, кем эмеспиз, мына акыбетин көрүп атабыз. Илгери бир кары Оолия киши айткан экен: эгер келечегиңди ойлосоң, бак отургузгун деп. Бак бул мөмөлүү дарак. Эгерде бакты отургузсак, өзүнүн эле үйүнө, бюджетине киреше алып келбестен, жалпы элибизге дагы киреше алып келет. Бакты отургузабыз, 4 жыл, 5 жыл наристени тарбиялап өстүргөндөй өстүрүп, ошо мөмөсүн бергенде, ошонун акыбетин көрөбүз. Себеби бир эле адам баласы пайдаланбастан кошуна колоң көчөдө өтүп баратып, алма болсо үзүп жейт, же болбосо канаттуулар жейт. Бул дагы мындайча айтканда соопкерчилик. Ошондуктан мен баарыңыздарга билим алыңыздар. Бүгүн мына ушундай жакшынакай шарт, заманбап, күндөн күнгө мына дүйнөбүз дүркүрөп өсүп атат. Инновациялык технология, башка нерселер. Мына ушу бүгүнкү иш-чараны уюштуруп 2019 жылы ушу Талас районунан баштап пилоттук долбоор болуп, бүгүнкү күндө жалпы Талас областынын 4 району бир шаарды камтып, мына могу жерде 145 мыкты окуучулар отурасыздар. Урматтуу Чойбеков Бакыт Каныбекович, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына сиз бир эле эл өкүлү болуп, элдин добушун алып барып, ошол жерде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты эле болбостон, мына ушундай бир жакшынакай коомдук билимталды негиздеп, ошону таштап койбостон мынеке демөөрчүлүк кылып, бүгүнкү күндө ушунча балдардын баягы келечегине жол ачып берип атасыз. Сизге эң биринчи Кудай Таалам бекем ден соолук берсин. Үй бөлөлүк бакыт, ишиңизде ийгиликтер болсун. Дайыма Кыргыз элине ушинтип кызмат кылыңыз. Мен Бакаят райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратынын атынан, Бакаят районунун элинин атынан 55 000, жана жеке өзүм атынан сиздерге таазим этебиз. Рахмат. Ушу билимтал коомдук бирикмесинин мынеке төрагасы Рахманов Асылбек мырза, сизге дагы ушу ишти баштап мынеке эл өкүлүнө жардам кылып, колуна кол, бутуна бут болуп атасыз. Сизге дагы кааларым, келечегиңиз кең болсун, ден соолугуңуз бекем болсун, Кыргыз элине кызмат кылып жүрүңүздөр. Рахмат билгизебиз. Алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Биз сиздерден келечекте көптү үмүт кылабыз. Кыргызстандын арты курук эмес. Өзүңүздөр билесиздер, биздин тарыхыбызды канчалаган миңдеген жылдардан бери мына Кыргыз эли кайрадан жанданып, мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, дүйнөдө биздин жигиттерибиз эмес, кыздарыбыз Кыргызстандын желегин жалбыратып жүрөт. Мыкты чыган жигиттерибиз чыгат. Рахмат. Аны эмесе биздин сыймыктуу окуучуларыбыз диплом жана белектер менен сыйлансын.
Мамбетов атындагы орто мектебинин окуучусу Орозбекова Айназикти сахнага чакырабыз. Ошондой эле Бөрүбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Рыскулова Асеманы сахнага чакырабыз. Ошондой эле Бөрүбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Абдыжапарова Ферузаны сахнага чакырабыз. Ошондой эле Бөрүбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Эсенова Наргизаны сахнага чакырабыз. Ошондой эле Бөрүбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Музалиева Милананы сахнага чакырабыз. Наргиза, келиңиз. Чизги. Эки алмашабы. Ошондой эле Бөрүбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Хасипова Адинай сыйнасын. Ошондой эле Жумагулова Алыкул атындагы орто мектебинин окуучусу Тойчубекова Айдана сыйнасын. Ошондой эле Атабек Умаев атындагы орто мектебинин окуучусу Керимкулова Жанат сыйнасын. Ошондой эле Атабек Умаев атындагы орто мектебинин окуучусу Керимкулова Жибек сыйнасын. Рахмат агай, ырашчылык билгизебиз, ишиңизге ийгиликтер каалайбыз. Урматтуу коноктор, кийинки коногубузду дипломанттарды сүйлөө үчүн сахнага чакырып алайлык. Талас областтык профсоюздар кеңешинин төрагасы Жакшымбеков, Акылбек Жакшымбеков чагабыз. Кол чабуулар менен тоозолайлы. Биздин дипломат жана белектер менен, диплом менен жана биздин белектер менен Атабек Умаев атындагы орто мектебинин окуучусу Бектенов Илгиз сыйлансын. Жана ошондой эле Нанаев атындагы орто мектебинин окуучусу Саткынбек уулу Нурбек сыйлансын. Искендер Айдарилов атындагы орто мектебинин окуучусу Касымов Бексултан сыйлансын. Хамбургө орто мектебинин окуучусу Жолдошалиева Айзат сыйлансын. Агай беркин ортого жылабыз. Гүлай Оразалиева атындагы орто мектебинин окуучусу Накаева Аруге сыйлансын. Арашан орто мектебинин окуучусу Жаманкулова Нуркыз сыйлансын. Абжалбек Чоптонкулов атындагы 1-чи орто мектебинин окуучусу Октяброва Жаркынай сыйлансын. Дарданов атындагы номер 3-чү гимназиясынын окуучусу Сейиткулова Арузат сыйлансын.
Дарданов атындагы номер 3 гимназиясынын окуучусу Орозбекова Аиша сыйлансын. Рашид Күризебиз ийгилик каалайбыз. Орозбекова Аиша сыйланып атат. Урматтуу катышуучулар, урматтуу коноктор, өзгөчө окуучулар, мынакей чын эле жанатан бери айткандай сиздерге чоң мүмкүнчүлүк болуп атат ушу окуганга, билим алганга. Анан биз деле ойлойбуз, биз да өзүнүн убагында окуп билим алганбыз, бирок азыркы мүмкүнчүлүк ушул жаштар үчүн аябай чоң нерсе. Эмне үчүн биздин балдар, биздин кыздар мына азыр Япония, Корея мамлекеттери кандай деген деңгээлге жетишип атат. Андай деңгээлге эмне үчүн биз жете албайбыз, урматтуу окуучулар. Сиздер да ошондой күчтүү гана билим, күчтүү ушул илим гана ошол мамлекетти күчтүү болот. Ошон үчүн сиздерге ушул билимди жакшы алып, мына ошондой мамлекеттердин катарында биздин Кыргызстанды көрүүгө биз да ынтызарбыз, ойлойбуз. Мына сиздер да ушул жерде отургандар бир кезде Сингапурда дагы ушундай жакшы билимди алып, жакшы ушундай спонсорлор, жакшы акеле агалар таап көтөргөн экен ошондо. Мына ошондой билимди каалайм. Ишиңерде ийгилик болсун. Чынында билим менен гана биз мамлекетти дагы, өзүбүздү да баардыгын тең бакубат кыла алабыз. Аман болгула, сыйлыгыңар кут болсун. Бар болуңуздар. Рашид Күризебиз сыйлык тапшыруу үчүн Көкөй айыл өкмөтүнүн башчысы Шамил Мурат агабызды сахнага чакырабыз. Биздин сыйлыктар алуучу окуучулар Дарданов атындагы номер 3 гимназиясынын окуучусу Жумабекова Айзаны сахнага чакырабыз. Жана ошондой эле Кашка жол орто мектебинин окуучусу Соорбекова Гүлназды сахнага чакырабыз. Акчалы Улуу Дүйшөн атындагы орто мектебинин окуучусу Кубанычбеков Нурисламды сахнага чакырабыз. Собуров Субан атындагы орто мектебинин окуучусу Базарбаев Даниэлди сахнага чакырабыз. Дүйшеев атындагы орто мектебинин окуучусу Жазаганова Камиланы сахнага чакырабыз. Жана ошондой эле Дүйшеев атындагы орто мектебинин окуучусу Жумабекова Жазгүлдү сахнага чакырабыз. Жана ошондой эле Мамытулла Абдрахман атындагы орто мектебинин окуучусу Төрөгетиева Айбиканы сахнага чакырабыз. Жана ошондой эле Ленин атындагы орто мектебинин окуучусу Чемибекова Адемини сахнага чакырабыз. Жана ошондой эле Сатынбеков атындагы орто мектебинин окуучусу Суусарбекова Мирзатты сахнага чакырабыз. Келерки сыйлыктар тапшыруу үчүн Коомдук ишмер Билимтал коомдук бирикмесинин туруктуу өнөктөшү Токтосунов Нурадин Гакимовичти сахнага чакырабыз. Балдар куттуктап коелу. Рахмат, урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер, урматтуу катышуучулар, урматтуу коноктор. Мындайда мына бүгүн ушул жөрөлгө
аябай эң жакшы жөрөлгөлөрдүн бири болуп атат да. Мен мынакей ушул театрдын актерлоруна да терең ыраазычылык билдиргим келет, себеби мынакей Чыңгыз Айтматов атабыздын Маңкурт чыгармасы, биринчи мугалим чыгармасында аябай жакшы бүгүнкү заманга ылайык кылып туруп чагылдырыптыр. Ушундай бир толкундуу бир көрсөтмө болду. Анан мен айта турган маселем ушул билимтал фондубуз негизи жаштар үчүн аябай чоң мотивация кылып, жаштарга аябай чоң билимге, аябай чоң бир мүмкүнчүлүк, искра берип атат да. Анан мен сөзүмдүн дагы бир эмесинде бир аябай жакшы бир ырсаттарды уктум. Урматтуу жаштар, силерге аябай ушул маанилүү болуш керек да. Ар бир айылда бар ушул нерсечи. Ошол чыгармада мынтип айтылат да. Бир үй көрдүм айылдан дейт. Бир топ үйдүн алды экен. Карап эле тургудай кайсы уста салды экен. Киленге бай ай бирок китеп жактан жарды экен дейт. Жалпалакта үйеси жай сурашып отурду. Окубайт деп балдарын кагып силкип отурду. Китептери жок болсо килемдерин окуйду дейт. Антургандар, урматтуу агайын туугандар, негизи мынакей Евро тамдарга эмес, Лексустарга эмес, негизи билимге көбүрөөк кызыгышыңар керек. Билим силердин Лексусуңар болушуңар керек. Билим силердин Евро тамыңар болушуңар керек. Биз Кыргызстан кичинекей эле мамлекетпиз. Ошондуктан биз билимди алышыбыз керек. Эмнеге ач көз болуш керек? Байлык эмес, бул билимге ач көз болуш керек. Журунуш керек, билимди алыш керек. Бардык мүмкүнчүлүктөр бар бүгүнкү күндө. Бардык нерселер бар. Анан айта кетерим дагы ушул Асылбек динибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушунча нерсени уюштуруш бул оңой иш эмес. Андан тышкары биздин депутатыбыз Бактыбек Каныбековичке терең ыраазычылык, себеби ушуну түптөп ушул билимталды, ушундай бир балдарга билим берүү дагы бир оңой эмес. Аябай жакшы иштер болуп атат. Бактыбек Каныбекович, мынакей Асылбек Рахманов, сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушул мекенибизде тынччылык болсун, ар дайым билимдүү балдар көп болсун, согуш болбосун. Ушундай бир жакшы бир жагдайларда жүрө берели. Баардыгыңыздардын ишиңиздерге чоң албан ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Рахмат күзөбүз, абдан тасыр сөз айттыңыз. Урматтуу окуучулар, анда эмесе сиздерди сахнага чакырайын. Изабек Жанчаров атындагы орто мектебинин окуучусу Жакшылыкова Адинайды сахнага чакырамын. Талас облустук лицей комплексинин окуучусу Болотбекова Аянаны сахнага чакырабыз. Ошондой эле Улукман Жатак лицейинин окуучусу Байызбекова Ханзаданы сахнага чакырабыз. Манас Жатак лицейинин окуучусу Эсенов Аскатты сахнага чакырабыз. Бектурагай лицейинин окуучусу Асланбекова Дилнозаны сахнага чакырабыз. Ханзада келгиле болот. Кандай тартипте окуйсуңар, баары чымындын учканы болот да чиркей. Рахмат сиздерге. Мына тартип деген жакшы окугандар билип турат. Тартиптүүсүңөр бардыгыңар. Чыгып кетпей, кирип кетпей баары түп-түз тынч отуруп атасыңар. Бул деген өзүңөрдү сыйлоо. Рахмат сиздерге окуучулар. Жана ошондой эле Дилноз алдыбыз эгерде. Бектурагай лицейинин окуучусу Асланбекова Дилноза. Алдыңызбы? Ana Dilnozаны ала кетиңиз. Жана ошондой эле Талас районундагы Байсейит Уулу Эшмамбет атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу Кушбаева Нурайым сыйланат. Жана ошондой эле Талас шаарындагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебинин 8 классынын окуучусу Жаныбекова Махабат сыйланат.
Жана ошондой эле Бакай Ата районундагы Мамбетулу Абдрахман атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Сейитказиева Гузал сыйланат. Жана ошондой эле Талас облустук лицей комплексинин 11-классынын окуучусу Болотбекова Медина сыйланат. Жана ошондой эле Айтматов районундагы Ишаалуу Сейитбек атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Айтназарова Уулжан сыйланат. Жана ошондой эле Манас районундагы Өмүрзак Исраилов атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Баитов Искендер сыйланат. Жана ошондой эле Талас районундагы Жумагул Улуу Алыкул атындагы орто мектебинин Жана ошондой эле Талас районундагы Жумагул Улуу Алыкул атындагы орто мектебинин 8-классынын окуучусу Арстанбекова Айтунук сыйланат. Жана ошондой эле Талас районундагы Муратбек Дулдунов атындагы Бакайташ орто мектебинин 11-классынын окуучусу Нурманбетова Айназик сыйланат. Жана ошондой эле Талас районундагы Борошжан Узаков атындагы орто мектебинин 9-классынын окуучусу Жээнбекова Рамина сыйланат. Талас шаарындагы Дарданов атындагы номер 3 гимназиясынын 9-классынын окуучусу Мусабекова Таңсулуу сыйланат. Ошондой эле Бакай Ата районундагы Чабдыбар мектеп-интернатынын 9-классынын окуучусу Кудайбергенова Аделя сыйланат. Жана ошондой эле Талас облустук лицей комплексинин 10-классынын окуучусу Жамалбекова Жазгүл сыйланат. Жана ошондой эле Айтматов районундагы Анарбек Токкожоев атындагы орто мектебинин 9-классынын окуучусу Узбекова Жибек сыйланат. Жана ошондой эле Талас районундагы Мейлхан Козбекова атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Нуржан кызы Нази сыйланат. Жана ошондой эле Талас районундагы Оторбаев орто мектебинин 10-классынын окуучусу Жалалбеков Эратем сыйланат. Эратем мырза. Азамат сыйлык кут болсун. Жана ошондой эле Бакай Ата районундагы Дүйшөбаев атындагы орто мектебинин 9-классынын окуучусу биздин облустук олимпиаданын жеңүүчүсү Жарашбекова Лейла сыйланат. Жана ошондой эле Талас районундагы Мамбетов орто мектебинин 10-классынын окуучусу Курманбек кызы Нуржанат сыйланат. Жана ошондой эле Талас районундагы Бөрүбаев орто мектебинин 10-классынын окуучусу Өзгөрүшова Койсун сыйланат.
Koysun, jurkay koy. Жана ошондой эле Бакай Ата районундагы Ленин атындагы орто мектебинин 10 классында окуучусу Уланова Аяна сыйланат. Жана ошондой эле Талас районундагы Нанаев орто мектебинин 8 классында окуучусу Насыркулова Асема сыйланат. Азыр стипендия алган кыздар бардыңыздар сахнага чыгыңыздар, стипендия алган алып түшүп кеткен сахнага келиңиздер. Стипендия, медаль алганыңыздар сахнага келиңиздер. Асема кетпегиле. Так. Жана ошондой эле Талас районундагы Рысбек Алираев атындагы орто мектебинин 9 классында окуучусу Табышбекова Асема сыйланат. Келгиле. Жана ошондой эле Бакай Ата районундагы Токтогул Чугуев атындагы орто мектебинин 8 классында окуучусу Сыдыкова Медина сыйланат. Табышбекова Асема барбы? Менина. Siz Menina gelin. Sebebinizler kutlu olsun. 2022-23 okul yılında ötkөрүлгөн мектеп окуучуларынын олимпиадасынын республикалык баскычтарынын жеңүүчүлөрүнө сыйлоо аземи келип жетти. Сыйлоо Карыпжанов Байзак Болотович биология предмети боюнча 1-орунду ээлегендиги үчүн Билимтал коомдук бирикмесинин ардак грамотасына мыкты окуучу төш белгиси менен сыйлансын. Андан тышкары акчалай стипендия ыйгарылсын. Жана ошондой эле англис тили предмети боюнча тереңдетилген деңгээль 1-орунду ээлегендиги үчүн Билимтал коомдук бирикмесинин ардак грамотасы жана мыкты окуучу төш белгиси менен сыйлансын. Андан тышкары акчалай стипендия ыйгарылсын. Эркинбекова Элнура Азаматовнага. Урматтуу коноктор, бул жерде турган биздин окуучулар Билимтал коомдук бирикмесинин тандоосу боюнча 2023 жылдагы Талас областынын эң мыкты окуучулар деп тандоолуп бир кол чагып коюңуздар. Облустук тургунун жеңүүчүлөрүнө кезек келип жетти. Предмет окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында кыргыз тили жана адабияты предмети боюнча Талас шаарындагы Талас Мээрин окуу тарбиялык комплексинин лицейинин 11 классында окуучусу Узарова Толгонай сыйлансын. Жана ошондой эле окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында орус тили жана адабият предмети боюнча Бакай Ата районундагы Батыр Башиев атындагы Чалтамар мектеп гимназиясынын 11 классында окуучусу Акыева Жамила сыйлансын. Жана ошондой эле окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасында орус тили жана адабияты предмети боюнча Талас шаарындагы Рысаков атындагы номер 2 жалпы билим берүү орто мектебинин 10 классында окуучусу Новолощина Юлия сыйланат. Жана ошондой эле англис тили предмети боюнча базалык деңгээл Айтматов районундагы инновациялык жана билим берүүчү Жылдызбек Субанбеков атындагы орто мектебинин 8 классында окуучусу Чомоева Тахмина сыйлансын.
Жана ошондой эле Талаш шаарындагы Манасата жана ошондой эле информатика предмети боюнча Талаш шаарындагы Манасата лицейинин 10-классынын окуучусу Майрамбеков Байторо мырза сыйлансын. Жана ошондой эле тарых предмети боюнча Талас районундагы Торко бүгү Кушчубаева атындагы Көбөй орто мектебинин 11-классынын окуучусу Мыктыбекова Арина сыйлансын. Жана ошондой эле география предмети боюнча Айтматов районундагы Токтогул Бабанов атындагы лицей-интернатынын 10-классынын окуучусу Ирмаматова Айжан сыйлансын. Жана ошондой эле математика предмети боюнча базалык деңгээл Бакай Ата районундагы жалпы билим берүүчү Султанаалы уулу Кушубак атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Доктурбекова Азиза сыйлансын. Жана ошондой эле Талаша математика предмети боюнча тереңдетилген деңгээл Талаш шаарындагы Талас Мээрим окуу тарбия комплекс лицейинин 11-классынын окуучусу Аскарбекова Мээрим сыйлансын. Жана ошондой эле химия предмети боюнча Бакай Ата районундагы Жанчаров атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Койчукенова Айтурган сыйлансын. Жана ошондой эле химия предмети боюнча Талаш шаарындагы Манасата Талас лицейинин 11-классынын окуучусу Солтонов Эмир мырза сыйлансын. Физика предмети боюнча Талаш шаарындагы Рысаков атындагы номер 2 жалпы билим берүүчү орто мектебинин 10-классынын окуучусу Айбек кызы Асел сыйлансын. Физика предмети боюнча Талаш шаарындагы Манасата Талас лицейинин 9-классынын окуучусу Мендибаев Эгемхан сыйлансын. Биология предмети боюнча Айтматов районундагы Эшенаалы уулу Сейитбек атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Касымбекова Адинай сыйлансын.
катышып берген ушу Талас районунун Бакай Ата район акимдерине, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына, айыл өкмөттөргө, жалпы конокторубузга дагы терең ыраазычылык билдирем. Бул иш-чара менен Кудай буйрса токтобойбуз. Кийинки жылы дагы ушундай эле сыяктуу иш-чараларды өткөрүүгө аракет кылабыз. Жалпы сыйлык алган окуучулардын дагы бир жолу куттуктайм. Бул сиздердин сыйлыгыңыздардын башталышы болсун. Мындан дагы бийик мамлекеттик деңгээлдеги, эл аралык деңгээлдеги сыйлыктарды багынтып, кыргыздын атагын чыгарып жүргөнүңүздөргө тилектешпиз. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Кийинки жылы көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Мен Нанаев Касым атындагы Арал орто мектебинин 8 класстын окуучусумун. Бул жака видео визиткада өзүмдүн жакшы жетишкендиктерим жөнүндө айтып өттүм. Алардын бирөөсүн айта кетсем, Турцияга барып, жакшы бааларды алып, би боюнча Турциядан жакшы жетишкендиктерге жетишип келгем. Андан тышкары мектепте дагы ушул убакка чейин жалаң жакшы мыкты окуучу атанып келгенмин. Дагы будан тышкары мектептен тышкаркы иштерден жакшы жетишкендиктерим бар. Алардан кээ бирөөлөрүн айта кетсем, мисалы Кызылай коому тарабынан оюштурулган ар кандай жакшы мероприятияларда өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмдү көргөзүп келгенмин. Андан тышкары Улуттук кыздар федерациясында тең тренер атагым бар. Дагы ушундай жакшы жетишкендиктерим менен бөлүшүп, видео визитка жөнөткөн элем. Мен ойлойм, ар бир окуучу жакшы окуп, өзүнүн эмгегин ушундай жакшы стипендиялар менен, ардак грамоталар менен татыктуу болот. Ошолор. Быйылкы билимтал коомдук бирикмеси өткөрүп жаткан мыкты окуучу 2023 кароосуна гана катышып, ал жактан мен ардак грамотага жана медаль сыйлыктарына ээ болдум. Мен өзү негизи бий менен көп жактарга чыгып келгем. Мисалы Турциясына ошол катышкан кароо сынактарымдын аркасынан ушул ийгиликке жетишип отурам. Мен ошол өзүм айылдагы активистка кыздардын бири болуп эсептелем. Мындай айтканда, айылдагы деги эле окуу жайдагы коомдук иштерге активдүү катышканды аябай жакшы көрөм. Анан кийин өзүмдүн класс жетекчим мындай өзүң активдүү жүрөсүң го, ушуга тапшырып көрбөйсүңбү деп группабыздан жөнөтүп калды. Анан кийин аябай сүйүнүп мындай аракет кыла баштадым. Видео тартып жөнөтүш керек болчу. Анан кийин сыйлыктарды жөнөтүп, анан аябай аракет кылып мындай менде ушуга тапшырып жатканда бир кандайдыр бир өзүмдө ишеним болду да. Буюрса стипендияга ээ болом деп анан ата-энеме айткан эмесмин башында. Айтпай эле баарын тапшырып, анан уже өттүң деп чакыра баштаганда аябай сүйүнүп, үйдөгүлөр дагы анан ошентип тапшырып калгам. Өзүм класс жетекчиме да ыраазычылык билдирем. Келечекте ошол эл үчүн, жер үчүн иштеген журналисткалардын бирин болгум келет. Себеби билбейм эмне себептен мындай журналистика кесиби мага абдан жагат да. Коомдук адамдар менен иштешип, алардан интервью алып, келечекте журналистика болгум келет. Биздин бирикменин түзүлгөнүнө 3 жыл болду. 2020 жылы ошо Талас областынын билим берүүсүнө кайдыгер карабаган ага энелер менен биргеликте негиздегенбиз. 3 жыл аралыгында Талас областынын аймагында бир топ ири долбоорлорду ишке ашырдык. Анын ичинде мына сиздер көрүп турган бүгүн күбө болуп жаткан Талас областынын аймагында өткөрүп жаткан мыкты окуучулардын стипендиялык кароо сынагы, андан тышкары мына областынын аймагындагы мугалимдерибизди жалпы республикалык тестирлөөнүн методикасын үйрөтүү боюнча дагы чоң долбоорду ишке ашырганбыз. Андан башка дагы бир катар долбоорлорубуз бар. Мыкты окуучу 2023 стипендиялык кароо сынакка жалпы Талас областы боюнча 4 район 1 шаардан 200ге жакын окуучу билдирме берди. Анын ичинен биз 145 окуучуну татыктуу деп тандап алдык. Азыр мына көрүп атасыздар, 70 окуучу сертификат жана китеп менен сыйланып катышуучу болот. Андан тышкары 45 окуучубуз болсо дипломант деп табылды. Алар диплом, андан тышкары белектерге болот. Анан 30 окуучу болсо эң мыкты окуучу деп тандап алдык. Алар стипендияны таталат. Атайын биздин бирикменин ардак грамотасын, мыкты окуучу деген төш белги, анан акчалай стипендияга ээ болушат. Бул иш-чара мына экинчи жолу өтүп атат. Биз Кудай буйруса биздин бирикменин негиздөөчүсү Чөбеков Бактыбек менен биргеликте бул долбоорду мындан ары дагы ишке ашырып, ушу Талас областынын окуучуларына шык берүү, дем берүү боюнча иштерди улантып бермекчибиз. Чынын айтсак, баягы шайлоо учурунда, үгүт иштеринде биздин программабыздын эң негизги түп тамыры ошол Талас элине, ошол кыргыз элине ошо билим жагына ошол салымыбызды кошсок деген өзүбүздүн баягы пайдубалыбыз бар эле. Ошонун негизинде иш алып барсак деп. Себеби дегенде мындай алып караганда билимдүү өлкө болсок, билимдүү мындай жарандарыбыз билимдүү болсо, мыкты, күчтүү өлкө курганга ошол билимдин негизинде жетебиз да. Ар бир нерсе, иш дагы кыла турган, ишибиз дагы сүйлөй турган сөзүбүз дагы ошол жалаң билимдин негизинде
болот да. Ошон үчүн билимди тандап алганыбыздын бирден бир себеби ушул. Максаттарыбызды жаңы эле баштап атабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жаңы мына экинчи ирет былтыр район, Талас району боюнча пилоттук проект кылып өткөрдүк эле. Биринчи мына быйыл болсо жалаң областтын бардыгын чогултуп, мектептердин 100дөн ашыгыраак мектептин ичинен мына бүгүнкү күндө сынакты өткөрүп атабыз. Бул бизди абдан жакшы кубандырып атат. Анткени окуучулардын санын өзүңүздөр көрүп атасыздар кандай болот. Кийинки келечекте дагы мындан дагы көп иш-чараларды өткөрүп, ошол биздин келечек муунубузду, окуучуларыбызды мындай шыктандыруу максатында, мындай окууга, ошол билимге шыктандыруу максатында ушундай иш-чараларды өткөрүүгө мындай аракеттенип кылып келатабыз. Кыла беребиз мындай иш-чараларды.